Дал ушул учур Кыргызстан менен Казакстан алакаларын жаңы деңгээлге көтөргөн маанилүү кадам болду. Өлкө башчы Садыр Жапаров менен президент Касым-Жомарт Токаев бир катар документтерге, анын ичинде 2025-27 жылдарга карата комплекстүү кызматташуу планын жактыруу тууралуу чечимге кол коюшту. Касым-Жомарт Токаевдин дагы бир маанилүү сөзү бар экен. Ал Садыр Жапаров эки өлкөнүн достугун жана кызматташтыгын бекемдөөгө кошкон баа жеткис салымы тууралуу кеп салып, Жапаровдун жетекчилиги алдында Кыргызстан алдыга өр алып жатканын айтты. Өзүңүздүн бастамаңызбен түрлүү салада тың ауқымды жобалар жүзүгө асырылып жатыр. Әлеуметтик салада гылым, билим жүйесинде ауқымды өзгөрүштөр жасалууда. Мұның барлығы Қырғыз елінің экономикасын нығайтып, халықаралық сахнадағы абырой беделін арттыра түсетіне сөзсіз. Сіздің көреген қадамдарыңыз аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізді. Парасатты басшылығыңызбен бауырлас қырғыз жұрты бұдан да биік белестерді бағындыра беретіне кәміл сенемін. Біз бір туған бауырлас ел ретінде Қырғызстанның барлық жетістіктеріне шын жүректен қуанамыз. Мындай маанилүү кайрылуудан соң Токаев Казакстандын жогорку мамлекеттик сыйлыгы болгон Алтын Кыран ордени менен Садыр Жапаровду сыйлады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Алтын Кыран орденин наградалсын. Токаев Кыргызстандын кыйындарын бир эле учурда сыйлап коюуну эп көргөн окшойт. Ынтымак ордодо Кыргызстандын бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлерине достук орденин тапшырды. Биринчи даражадагы достук орденине татыган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев үчүн орден тагынуу орду менен өңдүү. А бирок жемкорлорго каршы күрөшүү күчүндө экенин айтып, мамлекетке зыян келтиргендерге катуу эскертүү берди. Биринчиден сыйлыгыңыз менен куттуктайм. Рахмат. Көптөн бери мындай толкундан элек болсоңуз керек. Рахмат. Анан сиз да өзүңүздүн маалымат жыйындарын айтып калдыңыз эле. Болгон токой маселелерге эми колум бошоду. Президент дагы мага ушул боюнча тапшырмаларды берди депчи. Анан чынын айтканда жанагындай орто чиновниктерди буягынан кармалып деле атат, эскертип деле атасыз. Көйгөйдүн баары эмнеде болуп жатат деп ойлойсуз? Эми бул көйгөйдүн баары ошол мамлекетибиздеги ушул убакытка чейин топтолуп калган көптөгөн проблемалар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2020 жылга чейинки мамлекеттик органдардын иштөө тартиби, алардын көзөмөлү, алардын мамлекетке кылган мындай отношениясы башкача болгон. А бүгүнкү күндө талап жогору. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин алдыбызга койгон чоң мындай максаттарынын негизинде, талаптардын негизинде талап жогору. Ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн ишин так билип, мамлекетке пайда алып келиш керек. Мамлекетке пайда алып келиштин биринчи тепкичи бул өзүнүн жумушуна, иштеген ишине кыянатчылык кылбаш керек. Кыянатчылыктын негизги маселеси бул коррупциялык элементтер. Ошондуктан эгерде кайсыл бир мамлекеттик ишмер же болбосо кызматкер коррупциялык элементтерге аралашкан болсо, президентибиздин тапшырмасынын негизинде аеосуз жоопко тартабыз жана күрөшөбүз. Ошол жасаган жумуштарыбыз негизинде бүгүнкү күндө коррупциялык элементтер кескин түрдө азайды. Муну коомубузда, элибиздагы, журтубузда байкап атат, көрүп атат, жана муну биз аягына чейин чыгарабыз. Ошондуктан дагы бир жолу мына сиздин берген мүмкүнчүлүгүңүздүн негизинде биздин мамлекеттик кызматкерлерге, ошондой эле мына айрыкча бүгүнкү күндө иштеп аткан биздин ишкерлерди, президентибиз ишкерлерди колдоо кыла деп атат. Баардык тарабынан ишкерлерди колдоп, ишкерлерге шарт түзүп бергиле. Ишкерлерибиз жакшылап иштесин деп атат. Ошол эле мезгилде ошол ишкерлердин арасында мамлекетке кыянатчылык кылгандар дагы арбын экендигин айтып кетишибиз керек. Мына жакында эле мен бир эле мисал айтып кетейин. Мына жакында эле бир ишкерди
боюнча эскертме берип айттым эле. Ал деген көптөгөн фирманы ачып туруп, ошого көптөгөн мындай обороттор жасайт дагы, кайра 3 күнөн кийин фирманы жаап коет. Мамлекетке миллиондогон, миллиардтаган налогдор төгүлбөй калып атат. Эгерде ушинтип мамлекетке кыянатчылык кылган ишкерлер болсо, биз аларга да чара көрөбүз. Ошол эле мезгилде ишкерлердин таза, жакшы иштешине толук шарттар түзүп беребиз. Демек мен бүгүн ошол мамлекетке кыянатчылык кылган ишкерлерге эскертүү берип атам.